Социалдык тармактарда Орусия күйүүчү майды экспорттоону токтотту. Эми Кыргызстанда бензиндин баасы 200 сомго чыгышы мүмкүн деген маалыматтар тарады. Чын эле Орусиядан мындан ары күйүүчү май экспорттолбойбу? Негизи 21 сентябрда Орусия өкмөтү бензин жана дизель майын экспорттоого убактылуу тыюу салган токтом чыгарган. Документте чектөөнүн максаты энергетикалык коопсуздукту камсыздоо максатында экени көрсөтүлгөн. Бул тыюу качанга чейин созулушу жазылган эмес. Бирок токтомдо убактылуу киргизилип жаткан чектөө Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөргө тиешелүү эмес деп турат. Башкача айтканда, ал мамлекеттерге экспорт улана берет. Ал эми Кыргызстан ЕАЭПке мүчө өлкөлөрдүн бири. Демек, Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы жогорулабайбы? Улуттук статистика комитетинин мониторинги боюнча, сентябрь айынын башынан бери эле А92 үлгүсүндөгү бензин 4, дизель 2, А95 бензини орточо 3 сомго кымбаттаган. Учурда Бишкек жана Ошто А95 бензини 70 сомдон, А92 Бишкекте 62 сомдон, Ошто 65-66 сомдон, дизель майы 68-69 сомдон сатылып жатат. Баанын улам өзгөрүп жатканын Кыргызстандын мунай сатуучулары ассоциациясынын президенти Орусиядагы дүң сатуучулардан көз каранды экендиги менен түшүндүрдү. Баалар ал протоколго тиешеси жок да. Россияда жайгашкан заводдор алар жума сайын 10 күн сайын азыр өздөрүнүн бааларын коюп атат, дүң бааларын. Ошол баалар менен биздин компаниядан сатып алып Кыргызстанга ташып келип атышат да. Эгерде ошол заводдордогу баалар жогорулап кете берсе, анда бизде деле акы өсө берет да. Белгилүү болгондой, Кыргызстан күйүүчү майды толук Орусиядан ташып келет, бирок Украинадагы согушка байланыштуу Орусияда мунай казуу солгундаганы кабарланып жатат. Заводдордо анын баасынын жогорулашына да өндүрүлгөн мунай заттын азайганы себеп болгон. Демек, Орусиянын күйүүчү майды экспорттоого салган тыюусунун Кыргызстанга тиешеси жок. Баалар Орусиядагы наркка карап өзгөрүшү мүмкүн.